Туугандар, эгерде силерге таксопарк керек боло турган болсо, андыктан Атаманга кайрылып бересиздер. Так, паркынын комиссиясы аз, акчаңарды чечип алганда комиссия албайт туугандар. City Mobile'га да каттайт, чалып кеңири маалымат алып, 2 саатка жардам керек болсо, паркына катталсаңар, 2 саатка жардам берип, бүт бардык жагынан улап берет. Ассаламу алейкум, урматтуу Канчы сом каналынын көрүүчүлөрү. Так, бүгүн посольствого барып, айдоочулук күбөлүгүн ушул жерден эле посольстводон дегиле пролит этсе болобу, сурок койдурса болобу, ошол боюнча так маалымат алып билип бермекчимин сиздерге. Так, андыктан Канчы сом менен бирге болуп туруңуздар. Азыр посольствого барып, сиздерге керектүү маалыматтарды дагы сурап билип бермекчимин. Посольствого барардан мурда машинени барып бир жууп тазалап албасам, жолдун боюна парковкалап койдум эле, вообще шалтагы чыгып болбой калыптыр, иштери да жаман болду. Бир сыра машинени жууп тазалап алайын, анан кийин посольствого буйруса сиздер менен чогуу барабыз. Документи начарлар действительно чыкпай тургула, проверка өтө катуу болуп аткан. Бүт бар жокту тутуп атышат. Жана стажы жетпеген, срок жок жүргөн водительдер көп да. Ошолорго айтып коеюн деген аз машинени алып кетип койду. Жакшылап жытыратып жүрүп барайын, посольство жака секи. Так, туугандар, машинени жылтыратып жууп койдум. Биз болсо сапарды улантайлы посольствого көздөп. Буюрса кандай документтер керек? Правага, паспортка ушуларды бүт тактап билип келейин. Саат 3:30 болуп калды. Эртерээк бара калайын, шаар пробка болот. Дагы жетишпей калып, посольство жабылып калбасын. Биздикилер посольстводагы өтө пунктуальный иштешчилер. Мынчадан мынчага чейин деп. Ошон үчүн тезирээк бара калайын. Адресин билесиңер да? Большая Ордынка, кандай эле дагы.
Az barganda dagы толук айта кетем. Так, лобойду ичинен арчып коюптум да. Иш жагы шалтактап калыптыр. Так, шаарда пробка өлүп эле калыптыр бир жолу. Так, 56 мүнөт дейт, 13 километрге, центрге. Так, 7 балл пробка болуп атат. Саат 3:30 уже. Что-то москвичтер кайра көбөйө баштаганбы? Не болуп атат? Ладно, бара береличим. Жетишип калса экен, саат 3:30, 4:30 барып калсам, 5-6га чейин иштейт болуш керек посольство. Барганда көрөбүз эми. Az kaldı tuğanlar. Başta gelip kaldım. Kreml'e gelip kaldım. 2013'ten beri jursam Moskvada. Eseptep görsem birle jol gelip Ploşatkaç. Körtürlükten aynan dep jüre beresin gelip aylanıp saylanıp narjaka baskan dele kol teyip etken. Şuncha жылдан beri gidip eseptep görsem birle jol gelip. Naki Kreml. O menen tuğra barganda az bizdin посольствонун жанынан чыгабыз. Большая Ордынка 64 ушундай экен адресичи. Gün kıyılasıp kalıptır Moskvada. Tak, bugün plus 5 gradus deydi. Gün çağılıp kıyıla jaz çıttanıp kaldı. 5 minutta jetet ekem. Saat 4'ten 15 minut ötüp kaldı. Erterek barıp berçi so'roolordu berip, жакшылап информацияны алып чыгыш керек. Анан ошо жака карата документтерди чогултуп, паспорт алмаштыргандар келип паспорт алмаштырып, права алмаштыргандар келип права алмаштырып. Меники праваны алмаштырыш керек болуп атат, срочно. Ситиге коюп атат, Яндекске өтпөйт атат. Гаишниктер көп претензия коюп элек, бирок бирөө айтты. Эскирип кетти деди. Айттым, уже 10 жыл болот, конечно, эскирип деди. Заводской бойдон жүрө берсинби депчи. Так, ушул жерде такси стоянка бар деди. Ал жерде толуу окшойт. Ал жерде такси стоянкага кирип турушум керек да. О, бар экен эсти. Как раз. Документке келгендер ушу жерге коет окшойт таксистер. Сакин масканы тагып алып туруп өтүп барайын. Бирок азыр канча сом келипти деп баардыгына жүрөгү түшпөсүн. Интервью бербейм деп, масканы тагып, камераны мындайла кармап туруп алсам, биздикилер тартынчаак, уялчаагыраак эле эмедегилер посолдо калат. Жооп бербей кыйнабасын. Кеттик анда. Так, посольствоға келдим. Мурун эшиги бул жакта эле. Азыр эшиги жабылып калып турат, чөтө воротасычы, азыр бул жактан ачылып калды дейт го.
Sessizliğini yapmayın. Evet. Yok, böyle bir canlı sözleri çok hatayız. Canlı sözleri bayramdayız. İşte o bize kişine atayım var. Yerde bazı piyon plasma bizdeki saat 6'da çekiyor. 8-9'da şimdi piyon plasmada kuşa koyabiliriz. Ha, şimdi oldu. Assalomu alaykum. Sizga bir so'rov. Bu yerda Kamerani водительский alasiz joyga bo'lmaydi. yo'q, bu atayin, men pravo bo'yicha Yo'q, shu bo'lmaydi, mumkin emas. Bu строительский объект bu yerchi. Строительский объектda hech qanday topqan mumkin emas. Nizomda. yo'q. Jem просто Yo'q, водительский. shu o'chiringiz. Bo'ldi. Так, туғандар, бүт барын сұрап билдим. Айттым ғой бұл жерде камера тартып неме қылып өзі түшүндүрүп берсин дейин десем, камераға ынабай койду. Керектүү документтердин бланкасын сүрөтүн тартып алдым. Экранга нерге чыгарып коем, жаныначы эмне документтер керек. Так, нерге чыгарып коем. Мен азыр машинеге барайын дагы. Көчөгө аябай шум болуп атат. Машинеге барып алып туруп, анан кийин дагы өзүм билгендер нерселерди дагы айта кетейин, кайсыны кандай кылышты. Ато көчөдө шум болуп атат. Так, азыр тугандар, мен катырып коеюн. Камеранын жайына жайгаштырып коеюн. Так, көрдүңөр, биздин немелер камераны өчүрүп, ушундай биздин көпчүлүк балдар билбейт. Ошого камерага айтып деп түшүндүрүп койсоңор, мен ушинтип каналдан көрсөтөт элем десем, бул жер стратегический объект, тартканы болбойт, тиги бу деп, короче, көнбөй коюшту да. Так, менин правом мондой болуп калган да. Монтип бети көрүнбөйчү. Жана обложкада жүрө берип тердегенде чыгарсам, ошентип бетиндеги бир сыйра жемесин сыйрып койгон. Так, туугандар, азыр действительно болот экен. Ал жер угулбай калды билбейм, дагы кайталап коеюн. Праваны действительно алмаштырып атыптыр. Мен силерге сүрөткө тартып алдым, эмне документтер керек, кайсыл электронный почтага эмне деп толтуруш керек. Ачык айтып коеюн дагы, келбей эле үйүңөрдө отуруп эле толтуруп заявка жөнөтүп коесуңар. Ошону жөнөткөндөн кийин эле сразу так келип туруп силерди чакыргандан кийин бүт документтериңерди алып келе турган. Так, каяка кирип кеттим мына. Так. Обязательно дейт. Причина. Так. Мен экранга могул жерге могул сүрөттү да бир сыра кое кетейин. Өзүңөр токтотуп шашпай окуйсуңар да. msk prava.kg.email.ru деген сайтка кирип туруп, сайтка эмес, электронный почтага, через өзүңөрдүн почтаңар аркылуу заявка жөнөтөт экенсиңер. Заявление. Так, при замене ранее выданного водительского удостоверения Кыргызской Республики национального образца необходимо предоставить следующие документы, дейт. Так, ID-карт обязательно, дейт. Документы. Так, подтверждающие прохождение медицинское, так, медсправка керек экен, обязательно мынакей психологический, наркологический, зрение дейт. Бул жерде частный клиникалардан өткөнү болбойт экен. Обязательно государственный болуш керек экен. Не дегенге частный клиникалар бирле печат коет дейт. Ошон үчүн обязательно государственный каждыйынан өтүп келиш керек экен. Так, анан кийин жазганда могу электронный почтага кирип туруп, фамилияңарды, мынакей фамилия деп турат. Фамилия, имя, дата рождения деп туруп, так, контактный номер. Так, жакшы көрүнбөйт да анау. Место нахождения заявителя, так, в территории России дейт. Москва деп жазып туруп, өзүңөрдүн фактический адресиңер болбосо регистрациядагы адрести жөнөтүп туруп, причинасын жазып, эмнеге праваңар неме болбой калган.
причинасын ошондой деп жазып туруп, водительский правамы алмаштырышым керек. Причина сүрөтү көрүнбөй калды, болсо сынып калды деп туруп заявление жазып туруп жөнөтсөңөр, бир жуманын ичинде силерге жыйынтыгы келет экен. Бир жуманын ичинде дейт, ответ келет дейт. Ошондон кийин ответ келгенден кийин астындагы ошол ID картаңарды, медсправканы, анан обязательно водительский удостоверениянын жанагындай личный карточкасы болот, водительский удостоверение алгандачы. Ошону Кыргызстанда болсо Кыргызстандан обязательно алдырып алып туруп анан келгиле. Не дегенге ансыз болбойт дейт. Сөзсүз түрдө ошону алып, медсправкалардан өтүп, паспортуңарды алып туруп келсеңер, бул жерге алып келип бергенден кийин, анан кийин даяры болгондо өздөрү чакырат экен, келип алып кетет экенсиңер туугандар, ошондой. Вроде так дагы эле түшүндүрдүм го дейм. Дагы мынау бумажканы экрандын кырына коюп коеюн, токтотуп алып, жакшылап окусаңар, өзүңөр да түшүнөсүңөр. Бул жерде бүт орусча жазылган экен. Вроде түшүнүктүү эле болду туугандар. Так, саат уже 5 болуп атат. Колуман келишинче дагы силерге маалымат алып берген аракет кылдым. Эми паспорт, башка нерселерди алмаштырганды билсеңер керек. Жанагындай жоготуп алган болсоңор, заявление жазып, башка кылып дегенде келип, азыр оңой болуп калыптыр. Монтип эле өзүнүн электрондук почтасына заявка жөнөтүп коюп эле үйдөн эле. Анан кийин өздөрү чакырса, документтериңерди алып, көтөрүп келе калып эле, шарт берип, кайра кетип, дайыр болгондо келип алып кетет экенсиңер туугандар. Ушундай туугандар, видео жакса лайк, тааныш билиштерге бөлүшүп койгула, керегине жарат, мага окшоп алмаштыра албай жүргөндөр көп болсо керек. Өзүм да ишенбей атайын барып, силерге да бүт көрсөтөйүнчү деп, атайын шымаланып келип, мондай кылсам өздөрү камерага сүйлөбөй койду, көрдүңөр. Не дейбиз, колуман келишинче силерге деле түшүндүргөн аракет кылдым. Түшүнбөгөн жерлериңер болсо дагы комментарийге жазсаңар туугандар, дагы өзүңөргө жооп бергенге аракет кылам. Ошондой туугандар. Эмки видеодо көрүшкөнчө анда.